Камчыбек Ташиевдин 15 жаштагы уулу жакыр үй бүлөгө үй алып берди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн 25 апрелде Өзгөн районунун эли менен жолугушуу өткөрдү. Жыйында чек ара жана кемпир-абад суу сактагычы боюнча талаш тартыш кептердин тегерегинде суроо жооптор болду. Жергиликтүү эл өз талаптарын коюп, суроолоруна жооп алгандан соң төрага өзү тууралуу тарап жаткан маалыматтар боюнча айтып берди. Мен жөнүндө Дубайдан канча $1 миллион үй алыптыр деп жалган маалымат таратып жатышат. Мен сиздерге айтып коеюн. Ооба, биз жакында үй алдык. Орозо башталгандан кийин 3-4 күнөн кийин болсо керек. Испаниядагы футбол ойногон 15 жаштагы уулум ата Томас акам барат. Ушуга жардам берип коесузбу деп чалды. Эмне болуп кетти деп кыжаалат болдум. 2 сааттан кийин Томас уулум келип калды. Чай үстүндө отуруп, бир көп балалуу үй бүлө Россияга иштеп, үй алганы кеткен экен. Барып ал жактан 3 эмдүү болуптур. Дагы деле үйү жок экен деп жөн эле айтып койдум эле. Ата, ошол үй бүлөгө үй алып берели. Инилерим болуп акча чогулттук. Бир аз жетпей жатат. Жардам бересизби деп сурап келиптир. Уулдарым, ал адамдарды издеп таап, телефон менен байланышыптыр. Үйлүү болсо көчүп келебиз деп айткан экен. Ата, орозо маалында көчүрүп алып келип коелучу деди. Макул болуп, 2,5 миллион сомго көп балалуу үй бүлөгө үй алып бердик. Ал эми Дубайдан үй алыптыр деп ушак чыгаргандарга өздөрүнө буйрусун, деди Камчыбек Ташиев. Булак Компресс.